РСК банк мамлекеттик ипотекалык компания менен биргеликте өлкө президентинин демилгеси менен топтолмо ипотекасы уникалдуу социалдык долбоорун иштеп чыгууда. Программа мамлекеттик турак жайды каржылоонун жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга, өлкөдө жашаган жана чет өлкөдө иштеген жарандарды турак жай менен камсыздоого багытталган. Биздин президентибиздин демилгеси менен РСК банк менен ГИКнын ортосуна келишим түзүлдү. Бул келишимдин талаптарына ылайык биздин жарандар жеңилдетилген тартипте РСК банк аркылуу 20% үйдүн турак жайдын 20% жеңилдетилген тартипте күрөөсүз кредит алууга мүмкүнчүлүк ачылды. Бул жаңы продукту, социалдык продукт болуп эсептелет. Биринчи кезекте бул биздин мамлекеттеги турак жай реформасынын 3-чү этабы болуп саналат. Топтолмо ипотекасынын негизги артыкчылыктары болуп, эң ыңгайлуу пайыздык чендер жана насыя алуунун жөнөкөйлөштүрүлгөн тартиби саналат. Кыргыз Республикасынын президентинин демилгеси менен бүгүн РСК банк менен мамлекеттик ипотекалык компаниянын ортосунда топтолмо ипотека деген социалдык долбоорду иштеп чыгууга кызматташтык тууралуу келишимге кол койдук. Программанын максаты кредит алууда пайдалуу пайыздык чен менен процедурасын жөнөкөйлөтүү аркылуу калктын турак жай менен камсыз кылуу. Белгилей кетсек, программа өлкөдө жашаган жана чет өлкөдө иштеген жарандарга колдоо көрсөтөт. Ипотеканы алуу үчүн тастыктоочу документтер талап кылынбайт. Банктын мааниси Кыргызстан үчүн абдан чоң жана анын экономикага салган салымы зор. Ошону эске алуу менен банктын атын өзгөртүү жана ребрендинг жүргүзүү чечими кабыл алынды. Жаңа аталыш катары элдик банк деп тандалды. Биз элге ого бетер жакын болуп, Кыргызстандын жарандарын бакубаттуулугун жогорулатууга даярбыз. Бул программанын негизги шарты баштапкы төлөмдү топтоо болуп саналат. Мүлктүн наркынын 30%. Жаран аларды графикке ылайык ай сайын 6 айдан кем эмес толуктап банкта топтойт. Андан кийин банк ага күрөөсүз турак жайдын баасынын 20% өлчөмүндө 5 жылга жылдык 10% менен насыя берет. Карыз алуучу калган 50%ды 8% менен мамлекеттик ипотекалык компаниясынан 15 жылга алат. Топтолмо ипотека долбоорун расмий ишке киргизүү 2024 жылдын күз айларына пландаштырылган.